Илим жана зикир 57. Ибн Масауд радиаллаху анху айтат: адам кабырда жатканында азап анын бүт тарабынан келет. Эки буту сага жол жок. Бул киши туруп алып Мүлк сүрөсүн окуйт эле, дейт. Анан азап анын көкүрөк же курсак жагына келет. Алар: сага бул жактан жол жок. Бул киши Мүлк сүрөсүн окуйт эле, дешет. Андан кийин азап баш жагынан келет. Баш айтат: сага бул жактан жол жок. Бул киши Мүлк сүрөсүн окуйт эле, дейт. Ибн Масауд радиаллаху анху айтат: адам кабырда жатканында азап анын бүт тарабынан келет. Эки буту сага жол жок. Бул киши туруп алып Мүлк сүрөсүн окуйт эле, дейт. Анан азап анын көкүрөк же курсак жагына келет. Алар: сага бул жактан жол жок. Бул киши Мүлк сүрөсүн окуйт эле, дешет. Андан кийин азап баш жагынан келет. Баш айтат: сага бул жактан жол жок. Бул киши Мүлк сүрөсүн окуйт эле, дейт. Риваятчы айтат: бул сүрө кабыр азабынан сактайт. Бул сүрө Тоорат китебинде да Мүлк аталышта келет. Аны түндөсү окуп жаткан киши эбегейсиз соопко ээ болот. Хаким.